Достор, өзгөчө сомодон карыз алып, кайра кайтара албай үстөгө өсүп кетип ыйлап жүргөн мекендештер, силерге сүйүнүчтүү кабарым бар. Өкмөт бул сомо компаниясынын жабууну чечти, мыйзамсыз иштеп жүргөнүн аныктады. Бирок мунун баардыгы резонанстуу журналисттик иликтөө чыккандан кийин болуп атат. Эсиңиздерде болсо, бир нече күн мурда биз түбү латвиялык мультимиллионерге барып такалган бул сомо компаниясы кыргыздарды кандайча карызга батырып жүргөнү тууралуу иликтөө чыгарганбыз. Үстөгү жылына 600%-ке чейин жетип кетерин эсептеп бергенбиз. Мындан жүздөгөн, балким миңдеген биздин мекендештер жабыркаган, өкмөткө сөзсүз түрдө кайрылышкан, бирок тигиге буга бар деп шылтап, эч кандай тыңгылыктуу жооп беришкен эмес. Бул маселе өкмөткө апрель айында эле белгилүү болгон, бирок тийиштүү чараларды көрүп, ошондо эле жазага тарткан эмес. Андан бери да канча адам карыздын торуна чалынды. Тилекке каршы мына ушинтип журналисттик иликтөө чыгып, эл ызы чуу салгандан кийин гана аракет көрүп отурушат. Бирок дагы бир нерсе азыр так белгисиз бойдон калды. Сомодон карыз алып, штрафы, пениясы өсүп кеткен адамдар эми эмне болот? Ошонун баардыгын кайтарабы, же алган эле суммасын берип койушу керекпи? Мына ушуну дагы өкмөт чечип, бир жаңсыл кылышы керек. Биз аны күтөбүз жана сөзсүз сурайбыз. Достор, ушинтип журналисттик иликтөөлөр элдин пайдасына, элдин жыргалчылыгына иштейт. Мен ушул жерден кесиптештериме, командама чоң ыраазычылык айтып кетем. Өзгөчө Мээрим Айникеевага жана Арген Бактыбек уулуна. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз дайыма. Биздин каналга жазылыңыздар, бизге маалымат берип туруңуздар. Чоң рахмат.